Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde ötüp ketken momin Müslüman bir tuğandarыбызга sadaka берүү, дуа кылуу, ушул пайдасы барбы же жокпу, ушул тууралуу дагы ушул хадиске токтолуп өтсөк. Көпчүлүгүбүз ойлойбуз, өтүп кетти ал, ага берген ашыңдын дагы кылган дуанын да пайдасы жок деп, кээ бирөөлөрүбүз ушул өткөндөргө дуа кылбасак туруп кетип басып чыгып кетебиз мечиттен. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жөнүндө эмне дейт? Руви анин наби саллаллаху алейхи ва саллям аннаху кал: "Ихду иля амватикум." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан риваят болуп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силер өтүп кеткен бир тууганыңарга хадия бергиле" дейт. Өтүп кеткен бир туугандарыңарга хадия бергиле. Биз хадия берет дегенде эле ушул бул дүйнөдө арабызда жашап аткан бир туугандарыбызды, ата-энебизди, балдарыбызды түшүнсөк, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Өтүп кеткен бир тууганыңа дагы белек берип хадия берип тургула дейт. Калу ва мал хадия. Ошол жерде сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан сурашты: "Ва мал хадия? Эмне хадия беребиз?" Хадия дегенде бул дүйнөдөн өтүп кеткен бир туугандарыбызга кандайча хадия беребиз деп сурашты. Кала, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ад-дуа ва садака." Ошол өтүп кеткен бир тууганыңа дуа кылышың жана садака, ошонун атынан садака бергениң бул ага хадия кылганың дейт. Көрдүңүзбү? Канчаларыбыздын ушундай беш таманын астында болгон апаларыбыз өтүп кетти. Ушундай мээримдүү болгон аталарыбыз өтүп кетти. Бир туугандарыбыз өтүп кетти. Анча мынчаларыбыздын балдарыбыз өтүп кеткен. Ошолорго жакшылык кылып, ошолорду сүйүнтөбүз десек, ошолорго дуа кылып, Аллахым күнөөлөрүн кечиргин, Аллахым ошолорду бейиште көрүүгө Аллахым баарыбызга насип эткин деп, жана ошолордун атынан кичинекей садака берип, жетим жесирлерге ушул апамдын Аллахым ушул сооптуу амалды мен апам үчүн аткарып жатамын деп, бир жетим жесирлерге, мечитке, медресеге иши кылып, муктаж болгон үй бүлөлөргө ошонун атынан садака берсеңиз, сөзсүз ошол садака жетет иншалла.